жыйынтыктар өтүп калдык. Ушундай Кудай жакшы күндөргө насип кылганына чексиз шүгүр. Дагы жараткан жакшы күндөрүн бизден аябасын. Бүгүнкү майрамыңар менен. Бул башында жети дуанын ынтымагы деп айтчык да. Каяка дегенде жети дуанын ынтымагына кететем дечик да. Мен ошто бир кудул досум бар. Биринчи Баткенге барганда сурап калды, каяка бул dedi. Баткенге 84-төр ынтымагына кететем дедим. Кийин Таласка барганда дагы чалып калды, каяктасың dedi. Таласта жүрөм dedi, жети дуанын ынтымагында дедим. Анан ош Жалал-Абадта жүрсөм дагы чалып калды. Ока каяктасың dedi. Жалал-Абадта dedi, 84-төр ынтымагына жүрөм десем. Силер тагы эле ынтымакка келе албай атасыңар дейт. Негизги максатыбыз селибиз ынтымактан, ынтымакта жүрө берели тургандар. Негизи тамаша айтыш керек эми бу. Мен бир тамаша кылып жүрөм да. Кыргыз эли өзү 7 миллион 300 канча миң болуппуз, жакында чыкты го статистика боюнча. Саныбыз ушунча экен, бирок тарыхыбыз 2000 жылдан ашык. Бирок элибиздин саны 8 миллионго жетпейт. Кээ бир элдер бар 100 жыл, 200 жыл, даже 500 жыл тарыхы бар, бирок калкынын саны 50 миллион, 100 миллион көп. Биз эмнеге ачпыз? Себеби тугандар, биздин сөзүбүздүн жарымынан көбү өлүм да. Байкайсыңарбы? Багы пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дегендей, периште 10 миң деп коебу билбейм, аябай сүйлөгөндө бүт эле өлтүрүп сүйлөйбүз го туурабы? Бирөө тилиңе тийип калган болсо, бергел азыр, кетсем өлтүрөм дейт туурабы? Ах эми өлдүң дейт. Өлгөнө калганбы? Өлүп баратабы? Өлөт го. Даже апаларыбыз өлүк гана тирегиңди көрөйүн. Өлүң отурайын, даже уят болуп калса, өлө дейт го, карачы. Бүт эле өлүм экен да. Биз бир тугандарыбызды колубуз менен өлтүрбөгөн менен тугандар, ар бир сөзгө периште 10 миң деп коюп, канчалаган бир тугандарыбыз жол кырсыгынан кырылып атат. Бул сөздү этиятташ керек экен да. Анан мен азыр ынтымак бул сөз жөнүндө болот, ынтымак жөнүндө болот кандай кийин мындай бир нерсе сунуштагым келип атат, как раз өзүмдүн досторум го. Бул жакшы сөз деле, жаман сөз деле бир эле оостон чыгат. Мындан кийин кокус уруша турган болсо, аябай бирөө жилиңе тийсе, жаман сөз айтып, каргап шилеп, аны атасына, жотосуна жеткенден көрөк, жакшынакай эле калып элек менен урушсак болот да, туурабы? Бир аябай ачууңа тийди, ушунчалык жаның, каның кайнатты, ушундай жакын келесиң да, эмне дейбиз эми ошо, бала чакаңдын чайын ич деп уруп жатаган көр. Жыргайт да туурабы? Рахмат деп берет да. Ушундай таалайлуу бол, өмүрлүү бол, көп жаша деп жатып калган болсо, Кудайым сага Фердаус мешин ачып болсун деп. Милицияга да бербейт туурабы? Ошон үчүн дилдеги сөз, дилдеги душа таттуу болуш керек экен, дилдеги сөз тилге чыгат экен, тилдеги сөз ишке ашып кетет экен да. Ошон үчүн баардык досторума ылайым, биринчи дилиңер таза болсо, тилиңер ширин болсо, халкыбыздын саны, элибиздин саны көп болот. Бар болуңуздар, майрамыңыздар менен. Баракелде, чоң рахмат. Болсунбек Закиев.